Oyun zook işi jönündө Kırgız Respublikasынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Комитет 3 окууда кабыл алууну сунуштайт. 6 фракциянын чечими бар. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы, бюджет, экономикалык жана фискал саясат боюнча комитет караган. Баяндамачы Асылбаева Гүлшат Кадыровна, экономика жана коммерция министринин орун басары. Сөз баяндамачыда. Рахмат Нурланбек Тургунбекович, саламатсыздарбы? Урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздага Кыргыз Республикасындагы оюн зоок иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун сунуштайбыз. Мыйзам долбоору ишкердик субъекттеринин ишин жүзөгө ашыруу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында иштелип чыкты жана республикалык бюджетке салыктык түшүүлөрдү көбөйтүүгө багытталган. Кыргыз Республикасындагы оюн зоок иши жөнүндө мыйзамынын негизинде оюн зоок жайлары, рестораны бар мейманкана комплексинде жайгашууга тийиш. Мамлекеттин балансында жеке жактарга иш жүргүзүү үчүн узак мөөнөткө ижарага берилген объекттер бар, алардын ичинде мейманканалар дагы бар. Мыйзамынын долбоору менен оюн зоок жайларын мамлекеттик балансына өткөн мүлктөрдө, атап айтканда мейманканаларда жайгашуусу сунушталууда. Ушуга байланыштуу мыйзамдын долбоору бизге керек, анткени ал бардык субъекттерге бирдей шарттарды түзөт жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6 фракциясынын колдоосу бар. Сурооңуздар болсо мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү жооп берет. Урматтуу депутаттар, долбоорду бир эле учурда 3 окууда карап жана колдоп берүүңүздү суранабыз. Рахмат. Рахмат. Суроолор жок. Дастан Далабаевич, комитеттин корутундусун окусаңыз болот. Отура бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бюджет комитети бул мыйзам долбоорду биринчи окууда карап чыкканда сунуштар түшкөн жок. Бул жерде бизде фракциялардын чечими бар. 3 окуудан кабыл алуу боюнча бул фракциялар Ата журт, Ынтымак ишеним, Иман нуру, анан Элдик тобу жана Мекенчил тобу, депутаттык тобу. Алар заключенияларды беришти. Ошондуктан урматтуу төрага бул мыйзам долбоорду 3 окуудан кабыл алуу боюнча комитет чечим чыгарды. Рахмат. Аппарат кошумча каттоо бериңиздер. 79 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 58 каршы 2 бар 60 катталды 79. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, ушул эле мыйзам долбоорун экинчи окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 60 каршы 1 бар 61 катталды 79. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, ушул эле мыйзам долбоорун үчүнчү окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 59 каршы 3 бар 62 катталды 79. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору үчүнчү окууда жактырылды. Деги эле биздин кыргыз элибизге, кыргыз жерибизде өзү кембагал болгон кыргыз мамлекетинде казинолордун жана башка кумар оюндардын бар болушу кандай нерсе деген маселе. Албетте бул шайтандын, жаман нерселердин, шайтандын жолуна түшкөн адамдардын иштеринин катарына кошулат. Кумарпоз болуу, кумар оюндарын ойноо, же болбосо кумар оюндарына жардам бергендер албетте Аллах Тааланын каарына калып, Аллах Тааланын ырайымынан алыс болушат. Өзүңүздөр ойлоп көргүлөчү, биз биринчи Аскар Акаевдин убагында, кийин Курманбек Бакиевдин убагында келип экөөнү тең кууп чыгарган азамат эл болуп дүйнөгө мактанып жатканыбыз менен эмне үчүн мына ошолор жаман болуп калды деген суроону дагы ар бирибиздин жүрөгүбүздү өйгөн суроо болуусу керек. Албетте Акаев же болбосо Бакиев эмес, балким ошол Акаев жана Бакиев башкарган маселенин бардыгы бизде болуп жүрбөсүн. Адам катар Акаевди же болбосо Бакиевди жамандап айтпайбыз, а бирок ошолордун карамагында болуп, ошолордун аркасынан ээрчиген биз өзүбүздү оңдой алдыкпы? Алымдарыбыз айтышат, анын башында пайгамбар Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи вассалам насыяттарынан рух алган алымдарыбыз айтышат. Эгерде адамдар өздөрүн оңдобосо, адамдар канчалык деңгээлде бузук болгон болсо, аларга ошого жараша, ошолордун пейилдерине жараша, кулук мүнөздөрүнө жараша падыша берилет деп. Балким айып бизде болуп жүрбөсүн. Эгерде биз бардыгыбыз биздин мамлекетибизде, биздин күнөстүү жергебизде, биздин дээрлик 85% мусулман болгон өлкөбүздө
Kumar oyunдарына бардыгыбыз каршы чыксак, мына ушул казино деген балекеттердин бардыгын жоюп жибергенге, деги эле биздин мамлекеттин ичинде таптакыр болбостугуна бардыгыбыз бирдиктүү болгон болсок, албетте бардык адамдар биздин 85% мусулмандардын көз карашы менен эсептешпей койбойт демекчимин. Деги эле кумар оюндарынын кандай пайдасы, кандай зыяны бар? Бул кумар оюндарында эч кандай пайда жок. Ошол көрүнгөн пайда зыяндын ана башы деп эсептелинет. Мына ошол казинолордун жана башка мындай бир кумар оюндарынын бир кайсы бир деңгээлдеги пайдасы же болбосо мамлекетке төгүлүп жаткан налогтордун санын айтышып, ошону менен казинолордун бир жакшы экендигин далилдеп берген учурлар кездешет. Албетте булардын бардыгы шайтандын адамдын жүрөгүнө салып жаткан оюндардын катарына кошулат. Таптакыр туура эмес көрүнүш.